Салам кыздар, мен азыр сухба боюнча регистрация кандай болуш керек көрсөтүп берем. Алгач эле ссылка аркылуу киргенде бизге мындай регистрациянын шаблону чыгат. Ушул жерге логинди жазабыз. Gmail почтаңарды жазасыңар, пароль коебуз. Паролду бир эле жолу коет экенбиз. Анан бул жерге аты жөнүбүздү жазабыз жана я принимаю деген жерге галочка коюп туруп послать этебиз. Андан соң биз почтаны текшерет экенбиз. Почтаны текшеребиз. Сухба жөнүндө биз регистрация болуп жатабыз. Мына сухба боюнча келди, обновить кылганда эле сразу. Ушул почтаны биз мына жашылды басабыз. Мынакей болду. Паролду өзгөртүштүн кереги жок. Язык русскийди тандап коебуз. Болду. Сохранить. Почтадан чыгып, мынакей сухбага киребиз. Мынакей кыздар, почта жазган, регистрация болгон почтабызды жаздым. Андан соң паролду жаздым. Авторизоваться деп басабыз. Пароль сохранить. Пол мужской болуп калды, мен немени баспай коюптурмун. Эч нерсе эмес, өзгөртүп алабыз. Андан соң биз мынакей ал жерден. Андан соң достор, биз менюга кирип туруп баланс дегенди текшеребиз. Мына 3 сызык сол тарапта баланс деген 3 сызык турат го, ошо меню. На вашем счете 500 сухба coin дейт. Ушинтип эми биз мына мындан кийин бул 500 коинни бизге 3000 сом болот деп атышат. Ал эми эртеңден баштап күнүнө бир жолу кирип койсом, мен күнүнө бир сухбадан коиндер мага түшүп турат экен. Эч нерсе кылбайт экенмин. Мына ушундай кылып эле акча тапсак болот экен, достор. Ал эми биздин реферальный ссылкабыз мына пригласить друзей деген жерде басабыз. Ушул жерде мына биз копировать этип туруп досторубузга жиберсек болот, артыбыздан адам каттасак болот. Ал эми биз ушул сухбанын ссылкасын жогото албаш үчүн өзүбүздүн экраныбызга, главный экраныбызга коюш үчүн мына оң тараптагы 3 точканы басып туруп, добавить на главный дегенди ушул жерге сухба деп сохранить этип алабыз. Сухба. Мира. Добавить.